Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эфирибизди улантабыз. Биздин катарыбызда жаңыдан көрүп аткан, кошулуп аткан телекөрүүчүлөр болсо, кош келиңиздер дейли. Бүгүн болсо адаттагыдай эле биздин студиябызга келген конокторубуз да бар. Тааныштыралы бизди. Студиябызга келген алгачкы сыйлуу сонун конокторубуз бар. Алар менен тааныштырууга даярмын. Кинорежиссер, өзгөчө таланттуу Саламат Иманов мырза жана жаш актер Нурислам Надыров. Саламатсыздар, кутмандаңыздар менен. Кандайсыздар? Манаңыздар жакшы? Тасманын үстүндө иштеп, бир аз чарчаганыңыздар көрүнүп атат. Тасманын үстүндө иштебейбиз, эртең менен эрте туруп бир аз. Чыгармачылык жакта биз эртең эрте туруш биз үчүн бир аз кыйын. Кыйынчылык жаратат, Бүгүн бизге Саламат мырза менен Нурислам жөн келишкен жок, кургул келишкен жок. Бизге сонун жаңылык менен келишти. Келдиңиз, Саламат мырза, баштаңыз. Ушул жаңылыктан, Бизге азырынча Тасманын аты гана белгилүү, профессор деп. Ошол тууралуу келиңиз, сүйлөшөлү. Тасма боюнча ошо жерге жабыл көрсөтүүгө билет ала келдик. Ошол профессор атында бир тасма тартылды. Профессор деген бул мурда көпчүлүгүнө белгилүү Чулдур профессор деген бир образ бар болчу. Ошол образ туурасында, ошонун эмнеге кандай болуп калгандыгы туурасында жакшы бир тасма тартылды. Негизи эле биз Этномедиа, бизде студия бар, Этномедиа платформасы бар. Ошо платформа быйылкы жылдан тарта ошо дагы өзүнүн продукциясын көбөйтүү максатында ошо тасма тартып баштады. Ошо тасманын тартуунун алдында биз башында анализ кылдык, кандай тасма тартсак, кандай образ жаратсак деп. Ошонун негизинде биз эң алгач өзүбүздүн ошо кичинекей студиябызда Кулак сизде деген бир скетч шоу жасаганбыз. Ошол Кулак сизде деген скетч шоунун алкагында биз көптөгөн ар кандай образдарды өзүнчө мындай элге тартуулап көрдүк. Кайсыл образ элге жакын болот, кайсыл образ өтөт. Анын ичинде ар кандай образдар бар болчу. Аялын өтө кызганчак адам, аферист, жана башка ушундай бир кызыктуу образдар бар болчу. Ошонун арасында Чулдур профессор деген бар эле. Ал профессор өтө акылдуу, өтө билимдүү, бирок ошо өзүнүн билгенин, акылын элге айта албайт. Тили чулдур. Мына ошол мындай өзү бир кызыктуу мындай бир образ бар болчу. Ошол эмнегедир ошол каармандардын арасынан ошол Чулдур профессор деген образды адамдар аябагандай жакшы кабыл алышты. Ошол просмотр, ошол чыгаруулар миллиондогон просмотрларга ээ болду, көрүүлөргө ээ болду. Аягында болсо баардыгы киносу качан чыгат, бул кинонун үзүндүсүбү, киносун чыгаргылачы деп аябагандай көп суроолор болду. Түшүндүк, демек бул каарман элге жакыныраак экен. Дедик дагы ошол каармандын аркасында бүгүнкү күндө Кыргызстанда актуалдуу маселелерди, актуалдуу көйгөйлөрдү жакшы өзүбүздүн берели деген оюбузду камтуу менен жакшы бир сценарий жараттык дагы. Ошону буюрса тасма кылып жараттык. Тасма ошо жаз айларында тартылды. Азыр уже монтажга даяр болуп, буюрса 20-июндан тарта баардык Кыргызстандын, Россиянын баардык кинотеатрларында көргөзө берилди деп турабыз. Ошол биздин ошо эң башкы каарманыбыздын бири ошо Нурислам. Кинонун сценарий жакшы болсо дагы актерлор жеткире аткара албаса, максатына жетпей калат эмеспи? Актердук составка токтололук, бул жакта билети көрүп жаткан. Баш каармандан экөө экен. Ооба, баш каарман экөө. Алардын бири Нурислам бизде конокто. Эмне үчүн Нурисламды тандалдыңыз? Негизи башкы каарман Чулдур профессор өзү бар эле. Чулдур профессор баш каарманыбыз. Биздин ошо Кыргыз драма театрынын актеру, азыркы учурда жаш көрүүчүлөр театрынын көркөм жетекчиси болуп калды. Ошо Эркин Эгембердиев агайыбыз мыкты деңгээлде өзүн аткарды. Ал эми ошол Эркин агайдын жанында ошо менен биргеликте тандем болгон жаш бала керек эле бизге. Ошо жаш баланы аябаганы көп издедик. Бир айдан ашык эң биздин оор кастинг ушул болду. Анан анткени бул башкы роль. Башкы роль дегенде бул жакта кичинекей бала ар кандай спектр эмоция бериш керек, ыйлаш керек, күлүш керек, съемканын баардык кыйынчылыктарына чыдаш керек. 12-14 саат болот. Ошонун баардыгына чыдай алган, ошонун баардыгын көтөрө алган, аткара алган биз актер аябаганы көп издедик, кичинекей баланы издедик. Анан ар түрдүү балдар келди, чоңу келди, кичинеси келди. Анан бир келген актерлорду биз ыйлатып көрүп аттык да. Кичинекей ыйлай аласыңбы, аткара аласыңбы, күлө аласыңбы деп. Бир кичинекей бала келди. Ыйлай аласың десе, макул ыйлайм деди да, ыйлады дагы ошо деп токтоно албай кетти. Ошондой учурлар болду. Анан акыры мындай деп акырында бир аз эле калган болчу. Ошол убакта бизге ошо кастинг директорубуз бир сүрөттү көргөзүп калды. Анан ал сүрөттү карап эле байкап ошо Нурислам сүрөт экен. Кана кел көрөлү деп дагы келди.
келгенден кийин ошо Нурисламды көрүп, ошо Нурисламдын актерлук чеберчилигине аябагандай таң бердик. Анткени көптөгөн актерлор менен тең аталаш эле бирге эле сонун ойной алчу деңгээли бар экен. Каалаганда ыйлап берип, каалаганда күлүп берип, өзүмдө таң калганыбыз мындай начали дегенде ыйлап берет да, бүт дегенде күлүп алып ойноп кетет кайра. Ошо мисалы 5 дубль болсо 5 дубльду бирдей аткарып берет. Күнү болсо, түнү болсо биз менен жаныбызда жүрүп, толук кандуу уже буга чейин дагы тартылыптыр кинолорго. Опыту бар экен, өтө таланттуу экен. Анан мен уже көргөндө эле толук кандуу ишендим бул образды алып кете аларына. Анан ошо чечип калдык дагы жыйынтыгында бул биздин дагы бир эң чоң жеңиштерибиздин бири болуптур. Ошо биздин тасмабыздын. Аны тасманы көргөндө силер дагы ишенесиңер деген ойдомун. Эми Нурислам менен таанышалык. Нурислам кандайсың? Жакшы. Иштериң жакшыбы? Ооба, жакшы. Канча жаштасың? 10 жаштамын, анан ушул жайында 11ге чыгам. Жайын 11ге чыгасың, э? Баракелде. 10 жаштасың, 10 жашта экенсиң. Саламат мырза айтып кетти, бул сенин алгачкы тасмаң эмес. Буга чейин да тартылгансың. Ооба. Кайсы тасмаларда көрүп калсак болот сени? Дагы көп эле тасма болуп калды. Мындай келиштирип айтсам, анда 35-36 тасма. Реклама кинолорум болуп калды, клиптер. Анан бирок коммерческий проекттерден эсептесек, бул анда 4-үнчүсү болуп калды. Баракелде. Демек бул сенин биринчи эмес турбайбы, туурабы? 35 11 жашта. 11 жашта. Сен демек 11 жашта биз эмне кылып жүрдүк элек? 11 жашта мен айылда чүкө ойноп жүргөм, ачык эле айтыш керек эми. 11 жашыңда, Нурислам, 30-35 аралыгында да утпайсыңбы? Сен демек бир гана кино эмес, клиптерге да тартылгансың. Рекламаларга тартылып жүрөсүң. Ооба. Эң биринчи тартылган киноң кайсы кино болду, эсиңдеби? Же эң биринчи тартылган клибиң кайсыл жакта? Ал жакта кантип айтсам, ал жакта мен өзүмдүн бетим көрүнгөн эмес да. Анан кантип айтсам, ал случайно эле болуп калды. Мен негизи карындашымды тартыш керек болчу, анан мен деле карындашым менен бирге барып, сен деле бир жерде ойноп берип койчу деп. Анан ошол бетим деле көрүнгөн эмес. Ошентип эле тартып Бетиң көрүнбөйт. Чындап мындай карасаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, Нурислам өзү 10 жашта болсо дагы бирок олуттуу, оор басырыктуу сүйлөгөндөрү чоң адамдар эле сүйлөйт экен. Азамат. Бизге иштейсиңби калып, Нурислам? Алып баргың келеби? Кездеш алмаша аласың. Жакшы, өзү турчу жигит экен. Бирок башкы роль катары биринчи болду. Башкы ролдор. Башкы роль катары. Кел ушул кино тууралуу айтып берчи, профессор экен. Сен бул чулдур профессордун уулу. Досу десек. Досу. Досу уулу эмес. Сага өзүңө жактыбы аткарган Дал ушул кинодо? Ооба, бул кинодо Кыйынчылыктар болдубу? кыйынчылыктар болгон жок. Кыйналган жокмун, себеби мен ушундай ролдорго көнүп калгам да. Кандай ролдорго? Мисалы, көп эле проекттеримде, көп эле кино рекламаларда ыйлаш керек болот да, бирок мен ошол камерага ыйлаганды көнүп калып, оңой эле болду десем болот да. Демек бул профессордун кинодо көбүнчө мындай ыйлаган эпизоддор көп окшойт, э? Көбүнчө эмес, финалдык жагында бир жүрөгү тиетүүчү моменттер болот. Негизи кыскача сюжетке токтоло кетсек, ошо чулдур профессорубуз бар. Ал чулдур профессор негизи элдер көп ойлоп калышы мүмкүн, ал чындыгында профессор депчи. Ал жөн гана мээси өтө кыйын иштеген, жөн гана киши. Болгону тили чулдур, анан баардык нерсени биле берет бар го. Кээ бир досторубуз бар, баардык нерсени сурасаң эле биле берет да. Анан тамашалап, анын достору жөн гана профессор деп лакабаттап койгон. Анан ошол үчүн профессор тырмакчы да бул жакта. Профессор экенсиң, профессор байке деп. Ал бул өзү болсо жөн гана СТОдо машина оңдоп иштейт. Машина боюнча баарын билет, электроникасын баарын чачат. Кыскасы ошол өзүндө жанында бир досу бар, Нурбек деген. Ошол экөө күнүмдүк ушинтип жүргөндө эле кокусунан Нурисламга жолугуп калат. А Нурислам болсо Нурислам мунаасынан койгон келип калбайбы чыгып? Жок, Нурислам болсо үйүнөн качып кеткен болот. Бул жакта деген биз жана башында айтып кетпедимби? Азыр бүгүнкү күндө актуалдуу маселелерди, айткыбыз келген нерселерди ошол сценарийге камтыганга аракет кылдык депчи. Анан
бүгүнкү күндө ошол карап көрсөк, акыркы статистика боюнча азыркы жылда 277 миң баланын ата энеси мигрант болуп жүрөт экен. Демек, ошо 277 миң бала бул азыркы учурдагы бир коом да, биздин бир келечек. Ошол ата энесинин колунда эмес, башка бир үй бүлөдө тарбияланып жатат. Анан ар үй бүлөдө ар кандай тарбия болот, ар кандай нерсени көрүшөт. Анан келечекте бул нерсе дагы балдарга ар кандай таасирин берет экен да. Анан бул Нур Исламдагы өз учурунда мына ушундай ата энеси миграцияга кеткен. Нур Ислам болсо өзү байкесинин колунда калган, байкеси болсо Нур Исламга мындай жакшы мамиле кылбагандыктан бул үйүнөн качып кеткен болот. Анан качып кетип, ошол коркусунан ошо профессорго жолугуп калып, анан экөө биргелешип достошуп калат дагы, экөөнүн аябагандай сонун бир окуяларга туш болушат. Аябай мындай кызыктуу моменттер болот. Анан сүрөттөрдө көрүп турасыңар, колдорунда ар кандай мындай үйүндө жана кичинекей балдарга болгон зордук зомбулук деген темалар бар бул жакта. Ошол үчүн эми биздин айткыбыз келгени бул ошол балдар ата энелер менен бирге чоңойсун. Ошол үй бүлөдө ар кандай зордук зомбулук болбосун, биздин келечегибизди татыктуу тарбиялайлы деген сыяктуу бир жакшы темаларды козгогонбуз. Эми ар бир көрүүчү тасманы көргөндө өзүнө тиешелүү бир жыйынтык чыгарат деген ишеничтебиз, ишеничте болобуз. Андан сырткары ошо профессор өзү тили чулдур, анан өтө өзүнүн чулдураганынан көп учурда уялат да. Анан өзүнүн жакшы көргөн кызы бар бул жакта дагы. Сүйүү темасын дагы ала кеттик. Жакшы көргөн бир татынакай кызы бар, ал кызга барып сүйлөмөк турсун, учурашкандан уялат. Тили чулдурап. Анткени көп учурда жанагы туура эмес келип калып. Ошо бул жакта мындай кызыктуу моменттер болот. Рамат мырза мындай кылалычы, бул кинонун сюжеттерин айтпай эле туралы. Бул башын атайын кызыктыруу максатында. Биз айтып атсаңыз, мага дароо кызык болуп баштады да, чындыгында. Демек, бул профессор эмес эле, жөн гана СТОдо иштеген мырза, баягы кесиптештер сыяктуу эле биздин достор да тамашалаш ойношуп калабыз. Кличка болуп койгон турбу же, профессор. Түшүнүктүү. Жакшы. Анан дал ушул кино тууралуу да сүйлөшө турган болсок, канча күндө тартылды? Качан башталды, качан аяктады бул? Негизи бул идеяны биз идея кышында эле пайда болгон. Тасманы тартып алдык, ошого даярданып, ар кандай образдарды издендик. Анан кыскасы ушул профессордун уже тартабыз деп калган проект болсо, ошо сценарий бир айда жазылды. 2 жумада 14 күндө тарттык. Андан кийин съемка толугу менен Токмок шаарында болду. Ошо экөөбүз 14 күн бою Токмок шаарында тартып келдик. Азыр ошо монтаж ишleri бүтүп калды буюрса. Азыр кинону даярдап турабыз. Буга чейин Токмок шаарында бир дагы кино толук тартылган эле экен. Биз алгачкылардан болуп ошо Токмок шаарында тасма тартып келдик. Эми болгон экен ара sıra өтүп мындай эпизоддорду бирок бир толук тасманы Токмок шаарынын өзүнөн тарткан боло эле экен да. Ошондуктан биздин тасмада бир жаңы локация, бир жаңыча атмосфера пайда болду десем болот. Анткени жаңы гана локация болсун деген эме менен барып тарттыңыздарбы? Себеп көп. Анткени биринчиден шаардын пробкасынан качтык. Ал жакта Токмоктун эң сонун жери, ал жакта таптакыр пробка жок экен. Бул точкадан тартсаң, кийинки локацияң анын жанында эле, ал локацияң кийинки жанында эле, ошо дегенен эле тартып жүрө бердик. Бул биринчи аябагандай ошо бизге ыңгайлуу болду. Экинчиден ал жакта тасма тартылбагандыктан кайсыл ишканага кирсең дагы, кайсыл мекемеге кирсең дагы биз тасманы тартпабыз десек, кучак жайып тосуп алып, аябагандай сүйүнүп, жардам берип, колдоо көрсөтөт экен да. Тилекке каршы Бишкек шаарында болсо, тасма аябагандай көп тартыла берет, бир жака барып тасма тартам десең качышат да. Керек эмес, жок деп качышат да. Токмок шаарында болсо, мындай эли дагы ушундай жакшы адамдар экен, баардыгы бизди мындай жакшы кабыл алды, жакшы тосуп алды, көмөк көргөздү. Кааласак милицияны тартабызбы, кааласак ишканадан тартабызбы, баардыгы эшигин ачып, жакшы тартымга мүмкүнчүлүгүн беришти. Ошого дагы бизге аябагандай оңой болду, жеңил болду. Жада калса мурунку интервьюларга да айттым эле, ошол Токмоктун даже бизге аба ырайы да жардам берди. Аба ырайы да жардам берди. Анткени бизге керек учурда жаан жаап берип атты, керек учурда күн ачылып берип атты. Жаан жаап атканда, жаан керек эмес болсо, жаан токтоп туруп, биз съемкадан тартып алгандан кийин кайра жаан жаап баштап, ушундай бир сонун нерселер болуп атты. Анан команда да таң калып атты. Бизге аябагандай ошо. Мен Нурислам колунда топту көрүп атам. Мелон топ жана кимдердин кол тамгалары. Бул топ мага профессор кино тасмасы белек берген эстеликке. Анан бул жакта баардык съемочный группанын колдору, автограф жана посланиялар баардык койсок болот. Бул мисалы кастинг директорубуздуки, бул Сүйүнбай экеники.
А бул звукооператор. Нурис Коаут деген бул Казол деген сыяктуу окулат экен. Баракелде. Уялбай тартынбай айтты бирок. Анан ошол мындай окусак ондо великий навсегда деген сыяктуу болот. Нурислам, сен съемочный группанын ар бирине топ берген деңгээлде экенсиң. Алар сага Бул эмес. топтун келип чыгышы дагы өзүнчө окуясы бар да. Бизде деген жана жогоруда айтып калдык го, ыйлаш керек деген эмоционалдуу бир смен бар болчу. Ал жакта Нурисламдын аябагана жоопкерчиликтүү кадрлар бар эле. Анан ошо биздин аткаруучу продюсерибиз Бакыт Адамалиев буга чейин Нурисламдын футболго аябай кызыкканын байкап, анан акырында өзүнчө айтыптыр да. Эгерде сен бардыгына чыдап, сонун кылып аткарып берсең, мен сага сонун табып берем дептир да. Нурислам ага даярданып, ошол эпизоддо экөөбүз ошондо узун да смен болчу. Сонун кылып аткарып берди, баары ойдогудай болду. Анан бүткөндөн кийин эртеси күнү алып барып сырасы айткандай. Эпизодко тартылган үчүн эле. Эпизод ошол бир сменаны жакшы бир сменаны жакшы аткаргандыгы үчүн, ошо именно мындай жоопкерчиликтүү, жанагы ыйлаган, эмоционалдуу кадр эмес смен бар эле да. Ошону жакшы аткаргандыгы үчүн анан Топ белекке. топту белекке бериптир. Топту белекке бергенде жөнүн алып кетип калбай, Нурислам дагы баардыгынын ошол команданын кол тамгасын эстеликке сактап калды. Муну өзү ойлоп тапты. Ооба, өзү ойлоп тапты. Азаматсың Нурислам. Демек, ошол күндү бир күндүк съемочный күнү топ менен эле гонорар жок өтүп кеткен турган. Тамаша. Мен Нурисламга суроо берейинчи, жана өзүң айтып калдың. Коммерческий 4-чү тасман дедиң, э? Канча сомго, канча миң долларга тартылдың бул тасмага? Айта аласыңбы? Сыр болбосо. Же ата энең менен эле кеңешти го, э? Билбейм. Сен билет Ал болуш точно айтсам 21.000 сом. Аябай уялып айттыңыз го. Жакшы. Мындай да, Нурислам 21.000 сом деп азыр бизге күлкүнчүү болушу мүмкүн. Бирок, мындай карап көрө турган болсок, сизде тасмаң ийгиликтүү чыгып кете турган болсо, бул сенин келечегиңе ачылган чоң дарбаза. Чоң жол Азыр болот. тасмалар сенин атыңа иштеп берсе, анан сенин атың сага иштеп берет. Жакшы. Анан Салман мырза айтсаңыз, экөөңүздөр ушул кино аркылуу таанышып калдыңыздар, э? Экөөңүздөр. Анан азыр эми сиз сүйлөп атсаңыз, мен Нурисламды байкадым, сизди мындай өтө суктануу менен карайт экен да. Ар бир сөзүңүзгө маани берип карап атат да. Акыркы көз карашы мен дегендей болду го. Анан мындай да. Анан Нурислам чоңдордун тамашаларын аябай түшүнөт экен. Түшүнүп калыптыр. Экөөңүздөр мындай уже дос болуп калдыңыздар. Ооба. Аябай жакын дос болуп калдыңыздар. Башка кинолордон дагы көрүп атасызбы Нурисламды? Албетте. Азыр жакында дагы бир тасма тартылганы турат. Ошого азыр Нурисламды ошо даярдап, ага дагы футбол туурасында бир тасма тартылат буюрса. Ал жакта да башка формат аткарат. Эми азыр ошол жакта азыр иштеп атабыз, көрүп атабыз. Буюрса мен эми аракет кылмакчымын. Мен да жогоруда айтып кеттим Нурисламга. Нурислам биз азыркы учурда жаш балдар арасында мынча таланттуу бала жок эсе. Ошондуктан сен чоңойгончо сени дагы бир эки тасмага тартып алалы деп атам. Чоңойгончо дагы бир сен ушул талантыңды колдонуп алалы деп ошо аракет кылып атабыз. Тартып алалы деп. Жакында эле Чоочун киши сериалына дагы эпизодко тартылды, э? Чоочун киши сериалы тартылып атат ошо Экомедия студиясы тарабынан ошо экинчи сезону. Ошол жакта да Нурислам тартылды буюрса. Дагы иштеше бермекчибиз. Бизге кандай ыңгай келсе, дароо ошо Нурислам иштешкенге даярбыз дегендей. Кино тууралуу маалымат жеткиликтүү болду окшойт. Ооба. Саламат мырза, жалпы сиздин кино жаатындагы ишмердүүлүгүңүзгө да токтоло кетпесек болбос. Бул канчанчы тасмаңыз? Бул менин режиссерлук дебютум десем болот. Эң алгачкы тасма. Ошол үчүн мен үчүн бул аябагана жоопкерчиликтүү тасма болду. Буга чейин биз бир мен 10 чакты жыл болуп калды. Ошо тасма кино тармагында эле иштеп жүрөбүз. Ар кандай департаментте иштеп калдык, ар кандай тармакта иштеп калдык. Кинонун ошо ичинен, сыртынан киного тартылып да жүрдүк. Ошонун ичинен анан эң эле мага ошо көөдөнүм көксөп турган ошо бир тасманы тарткым келчү. Анан ошол шарты, ылайыгы, учуру келип, ошол Экомедия тарабынан колдоо болуп, бул тасма жарык көрүп калды. Буюрса, бул менин режиссерлук дебютум болду. Ага карабастан сонун тасма болду деген ишеничтемин. Жеке өзүмдүн тасмам катары мактабасам дагы, жакшы бир тасма жаратканга болушунча аракет кылдык. Нурислам, чоңойгондо ким болгуң келет? Чоңойгондо көп эле ойлор келет, бирок көбүнчөсү режиссер болгум келет. Ооба, анан ошол режиссер, анан кээде продюсер болуп коем. Кээде тойноп коесуң анан. Актер билбейм. Ошол тигил
Актерлік хоббим болот деп қой. Чет мамлекеттерге барып, ушул жакта кызыктуу кинолор тартсам деп атам. Деп атасың, Азаматсың, бул кыялданбайт, бул пландарды коет экен. Нурислам, мектепте окуйсуң да. Тасмага тартылып жүргөн учурларда мектепке тоскоолдук жараткан жокпу? Сабактардан калып кетип? Кээде калып кетти, бирок мугалим мага урушкан жок да. Каякта жүрөсүң темселеп дейчи. Анан ошондо мугалимим мени колдоп, сыймыктанып, анан мектепте сен келатканда Нурислам келатат, актер келатат деп кыздарымда чогулуп калган учурлар болобу? Кесиптешип кызарттыңыз го дагы. Жакшы. Кайсыл мектепте окуйсуң? 67-чи мектеп. Анан да башка жерде да окуйсуң. 67-чи мектеп, анан бош болгондо 47-ге барып. Жакшы. Мен кесиптешип мындай тамашака көрдүм. Жактың окшойсуң, тийише баштады сага. Кайсыл жактын кулуну болсуң, кайсы жактан болсуң, ошону сурап турабыз. Мен унутуп калдым. Баткенден болуп. Баткен кайсы жагынан? Мына. Баткен Кызылка эмеспи? Лейлек, сүрүктүү. Лейлектен. Өзүмдүн эмтип. Өзүңдүн үйүңүз турбайбы? Эле жакшы табышабыз дейм. Жакшы. Чындыгынан Нурислам өтө таланттуу жигит экенсиң. Эң башкысы ушул көз тийбесин, сөз тийбесин дейли, чыгармачылык кийликтер болсун. 10 жаш азыр дагы бүткүл жашоонун барасында сен азыр. Кыла турчу, сен багындыра турчу, сен жарата турчу ийгиликтердин башы ошол тиякта дагы бүтүп турат сени. Анан дагы бир суроо берейинчи. Азыр өзүң айтып атпайсың 21 000 сом деп күлүп айтып атасың да, мындай. Ушундай болмок беле деген сыяктуучу. Азыр эми бул кино жарыкка чыгат, сени элдер көрөт, баары суктанышат. Мен ишенип атам, актерлук чеберчилигиңди мыкты деңгээлде көрсөткөнүңчү, анан кийин гонорарды көтөрөсүң да, кийинки тасмаларга. Билбейм, мен аны чече албайм, аны апам чечет. Ошонтип эле сурайлычы, акча жагын бүт баары мамаң чечеби, ошондой. Мен кандай мен ушул задача деп койсом болот. Мен задачам бул киного жакшы аткарып, съемочный группаны кыйнап, жакшы үйгө аман-эсен келиш керек. Аны апам өзү сүйлөшөт. Акча менен башың ооруп атат, Жакшы. Эмне деген сөздөр? Ооба. Азаматсың, чынында сүйлөгөндө таң калып атам. Анан Нурисламды көп кыйнабай эле болчу азыр, Өзү кинодон ыйлап кыйналып атса. Анан кийин жылдыз болуп кеткенде эфирге кел десек мен бошобойм деп жүрчү эле. Жакшы. Азаматсың, Нурислам, келечегиң кең болсун. Ушул кино тууралуу дагы акыркы суроолордон берели. Жалпысынан бул токмокту анан 14 күндө тартылып атпайсызбы? Ушунча аз убакытта тартылган кино мен биринчи жолу болуп атам. Мүмкүн болгондур буга чейин, бирок сизден угуп атам 14 күн аралыгында бир целый кинону тартып бүтүрүш. Анан сөзсүз түрдө каражат жагына токтолсок да болбойт. Канча каражат, канча акча кетти? Бул жактан Нурислам экөөбүз бир эле позициядабыз. Экөөбүз тең эле. Мен Нурислам задачасы тартылып туруп жакшы үйгө кетип калыш керек болсо, мен задачам жакшынакай тартып туруп, анан берип коюш. Болду. Бул жактан ошо Этно медиа студиясы толугу менен каржылады. Толугу менен ошо Этно медиа студиясынын Этно медиа Originals'нын биринчи тасмасы болду. Андыктан мен канча кетти, кандай кетти, ал жагына деле көп кийлигишкен жокмун. Мен ошо режиссер болдум дагы, ошо башында эле айткан болчу, мага каражат туурасында колдон келсе айтпай эле койгула. Менин оюм, менин караганым, көргөнүм ошо тасма гана болсун. Ошо менен башка нерсе алаксыбайын дедим. Ошону ишке ашырып беришти. Ошону мен ошо тасманы гана ойлоп, сценарийдин негизинде жакшы кино тартмак болду. Анда ушунча болду, анда өзүңүздүн гонорарыңыз тууралуу сүйлөшсөк кандай болот? Мен Исламдыкын го түшүндүк. Сиздин гонорарыңыз канча? Мен кино чыккандан кийин берсе керек, көрөсүз. 22 000 сом деп койду. 22,5 депти. Тарс эткен бар тамашачылардан. Жакшы, бул микрофонун алып, Самат мырза сөз түрдө келиңиз элибизге кайрылып туруп, дагы бир жолу билетиңизди колуңузга кармап, киного чакырып кетсеңиз болот. Ооба, мен айткым келет. Негизи мен дагы ошо баардык көрөрмандар сыяктуу эле, мен дагы өзүм кино биринчи кезекте кино көрөрманмын. Кино көргөндө жакшы көрөм, биздин ар бир тасмаларды көрөм. Анан көп учурда киного жалгыз барбайбыз. Киного бирөөлөрдү алып барабыз. Жубайыбызды алып барабыз, ата-энебизди алып барабыз. Туугандарыбызды же балдарыбызды алып барабыз. Көп учурда киного жалгыз көрүлбөйт. Анан баардыгы чогуу барып көрчү кинону мындай көп учурда болбой калат да. Анткени
достор менен барчу Жанрлары. киного ата энеңди туугандарыңды алып баргандан бери каласың да. Же ата энең менен барчу киного достор менен барган бир аз мына зеректүүрөөк болуп кетет. Ошол сыяктуу кээ бир жерге балдарыңды алып бара албайсың. Ушундай бир учурлар кездешет да. Мисалы эгер үйүңгө мейман келип калса, киного алып баргың келет. Анан кайсы киного алып барганда ыңгайлуу карап ойлонуп каласың да. Анан мен айтмакчымын, ушул биздин профессор тасмасы кааласаңар колуктуңар менен болобу, сүйүктүңөр менен болобу, балдарыңар менен болобу, туугандар же ата энеңиздер же досторуңуздар менен болобу, коркпой барып кенен кесир көрүп, кенен кесир күлчү жеринен күлүп, ыйлап жеринен ыйлап, сүйүнчү жеринен сүйүнүп алып, анан чыгып кетсеңер болот деп айтмакчымын. Ошондуктан ошол киного көбүрөөк келиңиздер. Эгерде ушта сиздер келип тасмага мындай жакшы көрүп берсеңиздер, биз дагы мындан дагы жакшы тасмаларды тарта бермекчибиз. Бизге дагы дем күч болмокчу. Мына ушундай дагы сонун актерлорду чыгара беребиз. Ошол бардык ошол көрөрмандарга ошо кайрыла кетем. Анан менин оюмча сиз ойнотуп бошоңуз керек Ооба. Бул билеттерди мага берип койсоңуз, бул деген арасында ойнотуп, жабык көрсөтүү болот. Жабык көрсөтүүнүн өзгөчөлүгү бул жакта тасмага тартылган бардык актерлор, тасманы тарткан съемочный команда, андан сырткарыдагы көп ошол тасмага тиешелүү адамдар менен баардыгы биргеликте атайын чогулуп көрүп, ошолор менен бирге ошол тасманы талкуулап, баардыгын тааныштырып, анан бир жакшы бир иш-чара болот. Ошол иш-чарага биз менен бирге болгуңуздар келсе, анда НТС телеканалы менен мынакей берип атабыз, чакыруу билет. Таңшоого берүүсүн өткөрүп жибербесеңиз, биз алдыңкы күндөрдө сөзсүз ушул керемет тасмага билеттерди ойнотобуз. Бул жакта менде топтор 6 билет. 3 кишиге 2ден ойнотуп болот. Мирсалам, келчи, сага эркин микрофонун алчы. Сага да берели. Балким киного чакырып кетесиң, элибизге эмне каалайсың? Келип камерага карап туруп. Сүйлөй бер. Барыңыздар ушул киного келип кетиңиздер. Мени Кино көргүңөр келип келсе кетиңиздер. келип. Кино менин оюмча сонун болду. Анан Дагы жолу келип кеттиңиздер деп коеюн. Жакшы, рахмат айталы, бар болуңуздар. Дал ушул киноңуздар, профессорлор киноңуздар ийгиликтүү болсун дейли. Эмгегиңиздер кур калбасын деле. Чыгармачылык ийгилик, ден соолугуңуздар болсун. Сага кең келечек каалайсыз, көз тийбесин. рахмат. Аябай сонун бала экенсиң. Сен келечегиң кең экенине мен ишеним терең. Ал эми ардактуу телегөрүүчүлөр, биз ушундай маанай менен эфирибизди улантабыз. Азыр бир кыскача жагымдуу бир клиптен кийин биз чыгармадан кийин кайрадан жолугушабыз. Бизде сонун конокторубуз бар, андыктан бизден эч кайда алыстамай жок. Кеттик.